Эми көптөгөн саясатчылардын кылмыш иштери кайрадан иликтенип, 2010 жылдан баштап ушул күнгө чейин өздөрү каалагандай кылып жүргөн учурларга реалдуу баа берилет деп ишенебиз. Карапайым адам менен ак үйдөгү адамга да мыйзам бирдей иштеп, байманаптык дооруга айланып үлгүргөн жашообуз эми акыйкаттуулукка келет деп үмүт кылабыз. Канча болсо да жетишет да. Кыргыз эли биз көрбөгөн кайсыл күн калды. Бизди эксперимент кылып ойнобогон кайсыл демократиялык деген сөздү бетине жамынып алган бузуку уюм калды. Бизди шылдың кылбаган кайсыл жемкор калды. Бизди кордобогон кайсыл куу түлкү саясатчы калды. Дагы канча ушундай болуш керек? Дагы канча биз бир туруп урууга, бир туруп жердешчиликке, бир туруп партияларга бөлүнүп, жарылып жашашыбыз керек? Дүйнө секунд сайын өнүп өсүп, технологиялык ачылыштар менен алек болуп, элдер айга эбак эле учуп барып келип коюштуго. Биз дагы канча ичкүйдүлүк кылып, бийлик талашып, бири-бирибизге кыйын болуп, сабаттуу болуп көрүнүп, элибиздин башын айлантышыбыз керек. Биз дагы өз үйүбүздө, өз мекенибизде, таза коомдо, курсагыбыз ток, жүрөгүбүз тынч болуп, келечекке ишеним менен, бардар, дасторконубуз толо күндөрдү көрүшүбүз керек эмеспи? Бөлүнүп жарылууну токтотуп, бир муштумга бириксек, колубуздан көп нерсе келерин көрдүк го. Келиңиз, биримдигибизди, ынтымагыбызды ого бетер бекемдейли. Улуу кыргыз элибиздин гүлдөп өнүп өсүшүнө баарыбыз бирдей аракет кылалы. Бөлүп жарып аткан бир уч саясатчыларга алданып, азгырылып, ширин сөздөрүнө мас болуп, өзүбүздү өзүбүз жок кылып албайлы.